Allah Taala bizge rайым kıldı tuğanlar. Biz geçe günah kılıp Bişkekte жүргөнбүз. Көп деле ыйлап дуа кылган эмеспиз. Бул жака келиш үчүн оолиялар 20-30 жылдап орозо кармап, түнү бою тахажжудду калтырбай дуа кылып, "Я Алла, мен ушул Медина Меккеге алып барчы, я Алла" деп дуа кылышкан эле. Биз эч нерсе кылбай эле Аллах Таала ушунча райым төгүп жатат туугандар, мына ушундай жерге алып келип койду. Эмнеге алып келип койду? Жөн эле сүрөткө түшсүн деппи? Ушундай жерлерди көрсүн деппи? Же курманы жеп келсин деппи? Баардык жерди көрүп келдим, ушул Медина Меккени көрүп келейин деппи? Же балам мага ушул умранын сертификатын берди эле, кой барып коеюнчу деппи? Жок туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ман хаджа лиллахи фалам ярфус ва лам яфсук раджаака яумин валадат хуммуху." Бухари жана Муслимде келген хадис. Ким ажылыкка, умрага калыс Аллахтын гана разылыгы үчүн келе турган болсо, дүйнө үчүн эмес, бизнес үчүн эмес, эл жерди көрүп кетейин деп эмес, кыяматка жакын ушундай байлар чыгат, саякат үчүн келип калат, соодагерлер соода үчүн келип калат, кедейлер бир нерсе сураш үчүн келип калат. Жок туугандар, ниетиңиз ушундай болсун, Алланын разылыгы үчүн болсун. Аллах Таала ла янзуру, Аллах Таала силерди ила суарикум ва амаликум. Алла силердин сыркы келбетиңерди карабайт. Алла байлык бийлигиңерди карабайт. Аллах Таала силердин жүрөгүңөрдү жана кылган амалыңарды карайт дейт. Жүрөктү карайт деген сөз туугандар, жүрөгүңдө кайсыл ниет менен келдиң? Алланы разы кылам деп келдиңби? Алланы табам деп келдиңби? Акыретимди курам деп келдиңби? Бейишке барам деп келдиңби? Же эмне максатта келдиң? Бирөөлөр ден соолук үчүн келет, байлык үчүн келет, ишим жүрүшсүн деп келет, жөн эле келет. Туугандар, андай ниет болбосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким Алланын гана разылыгы үчүн келе турган болсо, ажылык умраны аткарып жатып, күнөө иш кылбаса, уяттуу иш кылбаса, ушул адам не болот? Рожаака яумин валададхумуху. Энеден төрөлгөн бала күнөөдөн кандай таза болсо, ошондой бойдон кайтып кетет" деген туугандар. Жаш наристе күнөө кылган эмес, жаман нерсени караган да эмес, ойлогон да эмес. Кандай күнөөдөн таза болсо, сизди Аллах Таала бардык күнөөңүздү кечирип салат. Мына ушул жакта отурганын бардыгы, канча акчаны сарптап келдиңиз, канча узактан бери келдиңиз, жумушуңузду таштап, жакшы көргөн балдарыңызды таштап, канча ишиңизди, бизнести таштап келдиңиз. Эмне үчүн келдик туугандар? Жөн эле ойноп күлүш үчүнбү? Жок туугандар. Ушунча алыстан бери келип, ыйык жерге келип оңолбосо каяктан оңолобуз туугандар? Ушул жактан чечимди чыгарып кетпесек каяктан чечим чыгарабыз?